Бүгүн буюрса эми жакшы бир үмүт кылабыз. Чыгармачылык жөнүндө эмес. Мындай дин жөнүндө, динге кантип келип калдыңар? Мындай намаз канча жаштан баштадыңар? Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, ушундай болуп калды. Мен кичинекей кезде Бишкекте төрөлүп, Кызыл Аскерде жашагам, ушул районда. Атың Нурсултан. Атым Нурсултан. Анан ушул мен Дениз байкем мен орус дос балдарым аябай көп болчу да. Ошол орус балдар менен бүт чоңоюп, анан ушундай же табиятым ушундай билбейм, же ошол убакта аябай актуалдуу болду билбейм. Биз деген церковьке барчубуз да. Ошол жума сайын чакырчу биздичи. Анан барып аябай мындай актив болгон кезде, мисалы үчүн эгерде өзүңдү активдүү алып жүрсөң, сабактарга жакшы катышсаң, мындай активдүү болсоң, карточка берчи да. Канчалык активдүү болгонуңа жараша карточка берчи. Ошол күчтүү, мисалы үчүн күчтүү карта, активдүү болсоң күчтүү карта берчи да. Анан понедельник, вторник, среда, четверг бүт чогултасың ошолордун баарын. Чогултасың. Анан воскресенье күнү ярмарка деп койчу да ошол маалда. Анан чогултасың, анан ошол күнү базар болчу да, ошол жактачы. Церковдун ичинде эле базар. Карточкаларың санайсың, ушунча жетет экен, ушунча 45 балл бар экен депчи. Анан тиякта карасаң, ушул түрдүү оюнчуктар бар да. 10 балдык оюнчуктар бар, 30 балдык оюнчуктар бар. Ошол акчаң мындай неге жетсе, ушуну алмаштырып алчысың да. Ушинтип барып жүрчүмүн да мен ошол жактарга барып. Анан кийин эми тагдыр ушундай экен, кийин ушул үй бүлөлүк себептер менен биз деген Кадам жайга көчүп бардык. 6-класста ошол жака барып, анан ал жакта ушул жакта жашап, негизи Кадам жайда бизде тууган урук жок. Апам Токтогулдан болот. Бирок тайнемдер ошол жакта болчу, ошол маалда. Анан оң жагымда мечит бар болчу, сол жагымда медресе бар болчу. Ошол балдар менен дагы кааласаң, каалабасаң аралашып, эми 6-класс баласың. Анан чогуу балдар жүр мечитке барып келели дейт. Мечит жок, мага болбойт. Мага болбойт, андай жерге бара албайм деп койсоң. Жүр дейт, үйрөтөбүз депчи. Анан церковь корсуң да. Эми алмал ушундай болчу да, мындай андай. Бирок алмал аябай активдүү болчу, мындай үйүңө дайыма китептер келип турчу, ушундай. Биздин райондо өзгөчө ушундай болчу да. Анан ал барып туруп эле балдар үйрөтүштү, ушундай дарат алганды үйрөтүштү. Анан дайыма куптан намазына барчубуз. Бир эле ошол куптан намазга барып, намаздан кийин ушундай масала болчу, машвара, ушундай барып, анан сабактарды өтүп, ушундай намаздын адептерин, жашоодогу адептерди үйрөтчү. Анан кийин жаттап келгиле ушулар деп жазып берчи. Анан бир жолу ушул бир аксакал киши бар болчу, айтып калды, эртең шам намазга да келгиле депчи. Анан мен айттым, шам намаз ал эмне десем, ошого чейинки эки намаз, ошого чейинки бир намаз деп атпайбы. Мен айттым, эки намаз бар десе, күлүп атпайбы 5 намаз. Анан Кудайга шүгүр ошол жакта мен дагы бир аз кийин мындай өзүмө келип, үйрөнүп, өзүмдү таап дегендей. Эме болуп калдым, кээ бир учурда азан айтып калчубуз, мындай. Мен ойлойм, жашоомдогу эң бир таттуу, эң бир Кудайга шүгүр, башка көп деле мамлекетти көрүп келдик, көп сый көрүп келдик, башка жакта, бирок ушул эң бир жүрөгүмдү эч бир алмаштырбай турган учур ошол болсо керек. Кээ бир учурда ушул Нурсултан, эртең унутпа, эртең ушул маалдарда сен азан айтасың деген кандай бир чоң бакыт экен, кандай бир чоң жоопкерчиликтүү вазыйфа экенин Ошондо сездиң беле? Азыр сезип атам да. Эми ал маалда аткаруучусу болчусуң, кыл десе кыласың. Вот биздин жол ушундай башталган. Эми Дениз байкеники дагы кызыктуу болсо керек негизи. Дениз байке менен билгем аябай көп изденип, өзүн биякта да көрүп, тиякта да көрүп, кыскасы ошол а кишилердин дагы бир буйруса пикирин алабыз. Эми жигиттердин да сурап көрөлү. Устаз, негизи ушул баарыбыз эле Нурланды дагы, Максатты дагы ушул чыгармачылык жашоосун тааныйбыз, жакшы билебиз, басып өткөн жолун билебиз, кичинекей кезинен бери ырдап жүргөндөрүн билебиз. Бирок бүгүн өзгөчө ушул динге кандай келип калды, кайсыл убакыттан баштап окуй баштады, же бирөөнүн таасири болдубу? Болот го үйдө чоң апаң намаз окуп калат, же болбосо а кишилерден чоң бир таасир аласың. Ушул сыяктуу жигиттерибиздин эч бир жакта балким бөлүшпөгөн мындай бир маалыматтарында чогуу көрсөк. Мен баштан Оң жактан баштайлыбы же Нурландан баштайлыбы? Нурлан, келиңиз, сизден баштайлы. Мен жана азан чакып азан айт десеңиз, мага эмеме эсиме келип кетти да. Балалык күндөрүм. Мен дагы сизге окшоп ушул көчөдө эле балдар менен жүрүп, анан мечитке барабыз деп, мен бир балдар, мектепте классташтарың,
Анан да достор болот го көчөдөгү. Биз айылда чоңойгонбуз, Токтогул району Терек Суу деген айылында. Анан мечит дегенди такыр түшүнгөн эмесмин ал убакка чейин. Көргөн эмесмин. Канча жашта? Ошо мектепте 4-5 класс болушум керек да, бирок мындай эми дин барган сайын азыр барган сайын жакшы болуп өсүп баратпайбы мындай. Түшүнүк жайылып баратат, адамдар болгон. Ал убакта даават айтып келгендер деле адамдар деле жок болчу. Динди мындай жайылткан деле адамдар аз экен да, ойлоп көрсөм. Анан кийин досторубуз менен жүргүлө болуп эле бардык. Мечитке кирсек, чоң мечит таза. Мындай арабча жазуулар турат. Бул жерге эмне кылат дедим да мен, түшүнгөн жокмун. Ошол кезге чейин мага баягы биздин ата энелерибиз дагы ошол убактарда илгери силер маймылдан жаралганбыз деп атамабыз. Эволюция болуп келгенсиңер деп. Биздики ошондой эмеде калыптанган да атам менен. Күзгөн карасаң маймыл окшоп кетет. Анан кийин ошентип кызыгуу пайда болду. Анан кийин мен ошол жердеги биздин мечиттин имамы менен таанышып калдык. Анан ошол кездерде бизде бир баягы мода болгондой эме болду да, биздин жаштар арасында, балдардын арасында баардыгыбыз мечитке каттап, анан сүрөлөрдү жарышып окуй баштадык. Анан жа Малим Салимдин китеп арабча жаттап, анан тажвид окуп, ошентип Курандарды арабча жаттагандан кийин анан бир күн мечитке кирип атпаймынбы? Киргенден кийин мечиттин үстүндө жана арабча тамгалар мындай эле көрүнүп атат. Карасам окуп атам да ушулардычы. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын аты жазылган, ушулар жазылып экен да. Анан ошол кездерде мен үйдөгүлөр деле жакшы билет. Мен кичинекейимден эле өзүм ырдачым, бирок ошол кездерде аябай динге берилип, мен кийин медресеге тапшырып, ушул жакта окуйм, ушундай билим алам деп аябай эме болгом бир кездерде. Анан кийин атамдар дагы колдошкон албетте. Бирок сен өзүң ойлонуп көр, кааласаң чыгармачылыгың болот, кааласаң бул жакка оку дешип. Мен талабымды мындай эме кылышкан эмес да. Анан кийин ошо мектепте жүргөндө баягы биздин классташтарыбыздын арасында, балдардын арасында бири-бирибизде мындай талашып, мен азан айтам деп. Мына жума намаздарды эл көп болгон учурда азан айтып, анан аяш атамдарды көрүп калып, атам барып айтып берипчи. Сен балаң тиякта мечитте азан айтып атат го. Десе сыймыктанып, анан ушундай кичинекейимде ушинтип менде эме болгон да. Динге болгон түшүнүк ушинтип пайда болгон. Анан кийин атамдар менен кийин канча эме болуп спортте эме болуп жүрдүм. Биз маймылдан жаралганбыз. Стопырактан жаралганбыз да. Жаш экенбиз да. Анан кийин атам мындай Совет Союзунда кишилер башкача го, мындай айтканды айтпаган. Анан кийин андай эмес, тигүү деп, анан азыр ошол кезде мен ыйлачым да, атам менен талашып кетипчи. Андай эмес ата, бул дин деген мындай, намаз окушубуз керек, антишибиз керек деп. Сен өтө эле берилип кетпедиңби анда, аябай эме болчу да. Анан кийин Кудайга шүгүр, ошол кездерде мен күнүгө жатканда Кудайдан тилейт элем. О Алла, менин кыялдарымды орундат. Мен кийин эми мындай жаман оюм болбосо керек, мен кийин ырчы болгум келет. Аллах таалам жардам бер депчи. Анан кийин баягы Күреңкеевке келип тапшырдым да. Ал жакта өзүң билесиң го, Макс, канча деген окуучу балдар бар. Кээде ойлойм, ошол балдардын арасынан сурулуп элге ушинтип атыбыз чыгып калганыбызга ошол биздин дуаларыбыз балким кабыл болгондур депчи. Ошол ушундай. Машалла, өтө кызыктуу экен, Максат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алейкум салам. Таанышууга кубанычтабыз. Рахмат. Негизинен биз эми мындайча айтканда динде мындай новичок, жаңы адамдарданбыз. Ачык айтканда биз деген кичине мындай осознанный возрастта динге келдим десем болот. Анан өзүм жүрөгүм менен келдим десем жаңылышпайм. Мындай жүрөгүм өзү эле чакырды да. Аллах чакырат дейт го. Ошондой сезимдер менен келдим. Негизи мен эми кичи кезимен айта кетсем, мен да ушул мечиттин жанында эле, кайсы жакка барбасам мечиттин жанында эле жүрчү экен кичине кезимде. 11 мектепте окучумун. Борбордук мечит бар го. Анан ошол жерден ар дайым кетип баратканда мен токтотушуп, мына ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп кой деп жана шагадан айттырышып эмесет эмеспи. Анан
кетип баратып эле мындай эме турчумун да, эмнеге мен кыргыз болуп алып арабча, мисалы үчүн мен даже түшүнчү эмесмин, эмнеге баары эле мындай закал өстүрүп алышып, мындай биздинки мындай блок бар болчу да, мындайча айтканда. Болбосо мечит ар дайым жанында эле болчу экен, мектептин жанында. Досторубуз деле көп деле кичине мындай шаарда чоңоюп калгандыктан анча деле мындай айлана чүрөдө деле көп иманга жакын, жүрүү мечитке деген деле адам көп болгон жок. Анан биз деле кете бердик. Ошентип 9 класстан кийин ошол Күнкеев аттуу музыкалык окуу жайда Нурлан менен ошол жерден баштап таанышпыз. Көп эле жыл өтүп кетиптир, билбей эле. Анан ошентип биз дагы музыкалык жакты өңтүрүп, жана Нурлан айткандай эле, чындыгында биз дагы мындай эми эң эле таланттуу болбосок деле мындай Кудайым өзү мындай берип коебу билбейм. Анан ошентип буйруп калыптыр. Элдин адамы. Анан Non Stop деген дуэт менен чогуу контракт түшүп, ошол бойдон 9 жыл биргеликте иштеп, андан ары саякаттаганда мен ар дайым сурай берчүмүн. Мен кафелерде да көп ырдап калдык. Кабачный болот. Бек Исраилов, Айбек Багытбеков деген көбүнчө ушул кабактан баштаганбыз. Анан мен бир жолу эсимде бармы? Эмеден чыгып, кышында жумуштан чыгып алып кетип баратканда, кышында мен мындай аябай жакшы көрөм да, кыш ак мындай кар дагы мындай барбайып жаап атканда. Анан кетип баратып эле анан ичимен мындай сезимдер болду. Так, эмне үчүн жашап атам деген суроо келди да. Мындай болот го мындай. Анан бир учурда эле менин ушул жакындарым, ата-энем, досторум ушинтип мен иштеп бирдемке анан эмне деген суроолор келгенде эле денем монтип зыркырап эле мындай бирдемке болгон эле, токтоп калып эле, анан кайра кетип эле мен эмне апамды жоготомбу, эмне туугандарымды жоготомбу деген ошол суроо келип такалып калып аттым да, ар дайым мындай. Мен болбосо мындай өзүмө мындай суроо издеген жигит болчумун да, эми жаш кезимде, эми аз деле иншалла мындай ар дайым билимдин үстүндө жүрөбүз. Анан бирок эми анда ошол учурларда эметип кетип жаман болуп кетчүмүн. Анан жооп таппай эле мындай ладно деп эле өзүмдү баягындай эле алаксытып эле анан жүрдүк. Чындыгында эми көптөгөн мындай эми чыгармачылык адамдар да билесиңер да, эми коноктойт, сыйлайт, анан бир төргө отургузат, анан ал дейт, ич дейт, анан тигинтет, минтет, эми мындай ошондой арасында эле жүрдүк, анан Бузулдуң. Баарыбыз эле эми бул жашоодо идеалдуу адам жок экен, эми бир нерседен өтүп биздин алган пландар биздикинен жакшыраак экен. Анан ушинтип алып келип койду. Эми мен ага деле өтө ыраазычылыгымды билдирем. Анан эле ошол Non Stop'ту бүтүрүп мен Кудайга шүгүр азыр жубайым, 2 балам дегендей балдарым өтө мага таасир этти. Кадимкидей жубайымдан дагы мен кайненем 5 маал намаз окуйт. Мамамдын дагы мындай бир энергетикасы жакты. Ар дайым спокойно. Эч жака шашпайт. Мындай болот го мындай. Келсең үйүндө мындай атмосфера башкача мындай. Анан мен дагы мынтип анан учурлар да болуп калган эми жашырганда эмне пайда эми. Чогуу бир эме отурганда мындай отуруштарда үй бүлөлөр менен отурганда деле мындай билгиздирбей ичип алчусуң да. Мисалы үчүнчү. Азыр ойлосом эми ачык эми мындай болгон эле ошол жактан эле чогуу эле жүрөсүң, апаларың бүт баары эле бар, бирок сен дагы ичип алып мындай деп маанай көтөрүп эми мен эркерээк негизи эле эрке болуп чоңойгом. Анан гүлдүрүтүп, бирөөнүн ичине шылыңдап коюп, анан ушундай да, душа компания болгонсу келип, атмосфераны көтөрүп, давайте тигинтебиз, минтебиз мындай бир эмне деп коет массовый инициативный да, мындай бирдемке кылып, ошентип эле жүргөн. Анан бир учурда Non Stop'ту бүтүрүп, бир жарым жылдай өзүм иштеп көрдүм жалгыз. Өтө кыйын болду да, мага ошол учур мындай башкача болду. Командаң үзүлүп калсаң эле, командаң деле жок. Бир канат жанында калып калдың. Ооба, эми ошондой эле болду да, эми дальше эмне кылам, эмне кылганды билем деген суроолор кетти да. Мен анан кийин ошентип жүрүп эле бир учурда аябай эле мындай
ылдый түшкөндөй болдум да. Анткени ырчылыкта дагы эме да, ырды жазсаң деле риск да. Мисалы үчүн эми Нурлан, Мирбек Атабековдор эле постоянно в яблочко попадает. Да, көбүнчөчү. Мисалы үчүн бул дагы искусство да. Анан кийин что-то аракеттенесиң, студияга барасың, ыр жаздырганды сыйсың, текст, клип тартыш керек, анан тигиндей анан кийин бир 5000 адам эле көрүп койсо, кадимкидей мындай сынып каласың да. Шаң сынып эле, ичиңе жаман болуп эле, эмне деп. Анан эсимде бар, машина айдап кетип бараткам, анан кийин бир учурда эле мындай ичимде машинаны токтоткум келди. Машинаны резко токтоттум. Анан Орта деген подкаст бар эмеспи? Ошол жаңы биринчи выпусктарынан YouTube'дан бирдем келип калган. Анан кичине койдум, анан акыр уккан жокмун. Кичине мына башталышын токтоттум да, коюп туруп машинаны жаткыздым. Дыз деп жатат. Азыркындай мындай эмес, мындай туруп дегенде резко жатып каласың. Ошо жаттым да, анан кийин өзүмдү кадимкидей мындай эмне деп коет, орусча днонун кыргызчасы кандай эле дейсизби? Мындай орусча менден суразаң. Мындай болот го, мындай опустошение. Внутреннее опустошение, мындай вообще уже ырчылыкта мындай көңүлүм калып калган да, 17 жашыма баштап сахнада келмин, анан эме жок да, баягындай энтузиазм жок, баягындай мындай удовольствие от процесса вообще жок. Анан байкем бар, Мирлан Маматович деген биздин байкебиз бар. Анан ал байкебиз ушул дин үчүн көп өзүнүн мындай чоң бизнестерин таштап кеткен адам да. Анан ар дайым жакшы сүйлөчү да, максат деп мындай динде ошокту мындай билем да, мындай аурасы дагы, өзү дагы спокойный, көп акча таап атса дагы анын баарынан бурулуп, жок мен эми адал иш менен иштейм, адал акча табам деп мындай. Анан кийин эле чалдым. Мирлан байке дедим, жаттым дагы, чалдым. Мирлан байке, убактыңыз барбы? Мен кичине дин жөнүндө кичине айтып бербейсизби десем, кел дейт. Мага анан мамилеси жакты. Офисине кирсем, шашпай, костюмду илип мындай болот го, мындай кел деп мындай эле айтып бербей, аябай даярданып, аккуратно, доскага полностью чийип берип, атом молекуладан баштады. Байкебиз да мындай жакшы, ал дагы өзү мындай наукадан келген экен да, мындай науканы изилдеп атып динге келген да. Анан ошондон баштады да, ал дагы суу депчи, суудан жаралдык. Анан тиги бүт баарында атом молекула жаралып. А мен аябай бир 3 саат, 4 саат кандай өткөнүн билбей калдым. Сүйүндүм. Эшикке чыгып бир лотерея уткандай болдум. Мындай болот го, мындай ичимде прилив. Ичимден чыгып алып сүйүнүп атам. Кадимкидей yes деп мындай бир жооп таптым да бул жашоодочу. Анткени мен эң биринчи жооп бул биз деген өзүбүзгө эме, мисалы үчүн мен балам эмес. Мисалы үчүн мен жубайм. Баарыбыз жараткан колундабыз. Мен ата энем жараткан колун. Баарыбыз да, мисалы үчүн бул эми жашоо кыска да, бул жашоо дүйнөдө кыска эле. Анан ошондой жооп табылган, баягы денем зымыраганда жооп табылып атпайбы? Анан мен ошондо кадимкидей сүйүндүм. Машинага отурдум дагы, хадистерди окуп баштадым. Жөн эле бүт музыканы полный токтоттум ошондон баштап. Анан кийин бир жумадан кийин Рамазан айы башталып аткан да. Анан кийин вау дедим, машалла, ушундай да болот экен дедим. Анан кийин кирдим Рамазан айга. Биринчи жолу мындай осознанно кирдим. Ага чейин жана достор менен калып эле болот эмеспи? Мындай кармап коесуң да, мындай, бирок толугу менен мындай түшүнүң жок. Жок, барып ачып коесуң. Кээде мындай дуаң деле мындай эме эмес, азыркы ихлас менен эмес. Азыркы Рамазанда мындай экинчи ушул жылкы машалла, керемет таравих намаздарга барып, кадимкидей мындай кереметтин сездим да, мындайча айтканда. Анан Кудайым айткандай, Аллах айткандай, сен мага бир кадам жасасаң, мен сени көздөйм, 10 кадам чуркайм дегендей. Кадимкидей ошол сезимдер болот. Анан ошентип 1,5 жылдай жүрдүм эменин үстүндө. Ушундай билимдин үстүндө, мындайча айтканда. Жума намаздарга эле барып коем, намаз билбейм, Фатиханы билбейм. Мен вообще эле новичокмун да, бирде жолунда Куранды деле. Анан жүрдүм, анан жүрөгүм даватты тилей баштады. Кадимкидей тилей баштады. Мен уже бышып
бул дүйнөдөн мындай кетип калгым келди да. Мындайча айтканда болот го мындай. Бул дүйнөдө мындай телефонго алаксыйсың. Албетте достор, тияк, жумуш, ынчын керек. Бирден дамат эле ошентип эле достормо деле жалаң эле сөздүн баары ушундай болуп калды меники. Азыркы учурда мен көбүнчө достор менен дагы мындай сүйлөшпөй калдык. Бирок эми албетте доспуз. Эми акырындык менен. Бул деген өзүмөн баштайт экенмин. Өзүмдү азыр өзүмдүн үстүмдө иштеп атам дегендей. Ошол анан ошентип жана сизге айтып кеткендей. Биз максат менен чогуу мындай Рамазандын ушул өткөн Рамазан айынын 1-күнүн чогуу ачып калдык. Чогуу бир дастаркондо чогуу экөөбүз жаныбызга отуруп. Анан мындай мурдайым көп жылдан бери максаттанайм да. Анан азыр бул Рамазанда турсам башка максат. Ал жакта мындай илимий викторина болду да. 30 суроо сурады да. 30 тест болду, 30 тест. Анан биз телефондо жооп берип атабыз. Максатта көз тийбесин. Жакшы бүт туура жоопторду берип, мындай алдыңкы саптарга чыгып, анан мен аябай таң калдым дейм. Адам ушундай да өзгөрүп кетеби депчи, анан таасирленип, ошого мындай мага аябай жылуу сезилди да. Кудайга шүгүр, Кудайым ушул жолдо баарыбызды бекем кылсын. Дениз байке, сиздики кыскача кандай болду? Сиздин жолуңуз узун болсо керек. Бир 10 эсе кыскартып айтып койсоңуз. Мен аябай узун айтып калдым окшойт. Келиңиз. Меники негизи 11-класста башталган. 11-класста негедир ушундай суроо пайда болгон. Бул жашоого эмнеге келдик? Анан жашообуздун максаты эмне депчи. Анан негизи ошол кезде мен динге мындай серьезный көз караштар жок болчу да. Анан мен изилдеп баштагам, бирок эң биринчи ошол динде эмес, башка китептерде. Мындай научный китептерди окуп баштагам да. Ошол космос боюнча, галактика жөнүндө дегендейчи. Ушундай китептерди окуп, анан аягында дагы бир научный китептерди окусам, ал жерде ошондой жыйынтыкка келдим, жаратуучу бар депчи. Высший разум деп коет го. Есть высший разум, который сотворил все. Анан бул ошол высший разум ким болот экен деп мындай кийинки этапка өтүп баштадым да. Анан наукада Бишкектесиз. Караколдо. Караколдо. Ошол Караколдо төрөлүп, Караколдо чоңойгом. Анан ошол жаратуучу ким экен деп мындай научный китептерди окуй турган болсо, ал жерде эчтеке айтылбайт ал жөнүндөчү. Жок да. То есть научная литература о Творце ничего не говорит. Анан Вселенная. Не кылып атат, и Вселенная деп коет, высший разум деп коет, и все. И на этом как бы заканчивается. Анан кийинки этап ошол бул высший разум жөнүндө каяктан маалымат алсам болот деп, анан ойлонуп көрсөм, ал жөнүндө динде айтат экен да. Только религия говорит о высшем разуме как о Творце, как о Создателе. И анан кийинки этапка өттүм. Анан кайсы динден ошону изилдеп баштайм деп мындай суроо өзүмө койдум. Анан мындай убагында бизде да жаш кезинде мындай крещениядан өткөзүп, анан сен христиансың деп Куранда да эме келет го. Ар бир мындай бала, кичинекей бала мындай мусулман болуп төрөлөт. Бирок аны атасы, апасы ошол же христиан кылып алат, же иудей кылып алат, же мусулман кылып алат депчи. Анан ошондуктан биз да кичинекей кездебиз ата энебиз христиан болгондуктан кийин бизди да крещениядан өткөзүп, анан кээде мындай чиркөөлөргө барчубыз. Бирок мындай көп деле терең маалыматыбыз жок болчу дин тууралуу. Анан мен ошол 11-класста Библияны окуп баштагам. Библияны окуп, ошол Библияда эмне жазылган экен, анан Библияны окуп, ар кандай китептерди окуп, ошондо 4 жыл издегем да. 4 жылдын ичинде ар кандай түрдүү китептерди окуп, анан Куран Библияны окуп бүткөндөн кийин, анан бир тааныш айтып коет, ошондой Библияны окудуң, эми тиги Куранды да бир окуп көрбөйсүңбү депчи. Анан почему бы и нет деп койдум. Потому что был в поисках да, мындай изденип жүргөм да. Анан Куранды окуп баштагам, анан Куранды окуп бүткөндөн кийин түшүндүм. Бул дин акыйкат экен, акыркы дин ошол экен. Анан мага эң негизги мындай жага турган нерсе эме болду да. Мисалы үчүн исламда сен мусулман болгондон кийин сен ар бир пайгамбарды кабыл алышың керек. Эгер мисалы үчүн сен жок мен Исага ишенбейм, же Мусага ишенбейм деген болсоң, имандан чыгып кетесиң. Имандан чыгып кетесиң. Динден чыгасың да. И получается, это универсальное правило, оно действует на все человечество. То
То есть все человечество должно принять всех пророков абсолютно. Да, да. Құранда Алла Субхану тағала еме деп қойды ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла нуфаррику байна ахадим мин русули. То есть мы не делаем никакой разницы между пророками. Пайғамбарлар біздің алдында Алла Субхану тағала не дейді? Барлығы бірдей. Айырмасы жоқ. Ошондуктан ғалымдар айтады, ең негізі мындай, за все время существования, да, так скажем, Вселенной, человечество было неспослано более 124 тысяч пророков. Да, то есть 124 миңден ашығырақ пайғамбарлар келген екен. А Құранда аябай соңынан аят келеді да: не было бы, говорит, такой общины, куда мы не послали своего пророка. Бир да қауым қалған емес дейді да. Біз пайғамбарды мындай жөнөтелік бир да қауым қалған емес. Ошондуктан ар бир коомго пайгамбар келген экен да. Ошон үчүн биз да ошол билген, анан билбеген пайгамбарларга ишенишибиз керек. Куранда 25 пайгамбар жөнүндө айтылган. Бирок ошол 25 пайгамбар сырткары да 124 миңден ашыраак пайгамбарлар болгон. Биз аларды көргөн жокпуз. Бизде алар жөнүндө мисалы үчүн бүгүнкү күндө маалыматыбыз жок болушу мүмкүн. Бирок биз ишенебиз, алар келген, Алла Субхану таала аларды жөнөткөн. Ошондуктан для меня это показалось очень логично. Почему? Потому что некоторые религиозные течения, они выстраивают свое вероубеждение, исходя из принципов учения одного пророка. Да. Да, то есть кто-то только там Ису алейхиссалам принимает, кто-то только Муса алейхиссалам принимает. А здесь такой универсальный момент, ты должен признать всех. Да. И я так подумал, ты мындай ахиретте барганда Алла Субхану таала сенден сурайт да, Исага ишендим депчи, ого ишенгем деп койсуң да. Мусагачы, ого ага да ишенгем депчи. Анан пайгамбарга айтчым, ты Мухаммадга ого ага да ишенгем да. То есть беспроигрышный вариант, когда ты признаешь всех пророков, да. И это требование ислама. Это требование ислама именно что уверовать во всех пророков. И это стало, так скажем, ключевым моментом в моем решении именно принять ислам. Во-первых, то, что Всевышний один, да, Кудайыбыз жалгыз, бир гана Аллах бар, башка Кудай жок болду. Анан бардык пайгамбарлар бир Кудайдан келген, анан Алла Субхану таала ошол пайгамбарлар ар бир коомго жөнөткөн. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул жөн гана мындай акыркы пайгамбарыбыз болгон да. Акыркы пайгамбар болуп келген. Ошондо бул бардыгына мындай тастыктап, мындай Адам алейхиссаламдан баштап, ушул Муса, Иса, анан пайгамбарыбыз акыркы болуп туруп, бардык пайгамбарды тастыктап, анан негизи мындай пайгамбарлардын окуусу мындай бири-бирине окшош да. То есть в учении пророков нет никакой разницы. То есть убагында Иса алейхиссалам келген айткан, Кудай бир, ошого гана сыйынгыла, ошого гана ишенгиле. Муса да ошону айткан, Ибрахим да алейхиссалам ошону айткан, бардык пайгамбарлар ошону айткан. Ошондуктан бул жагында мындай эч кандай мындай күмөн санашыбыз керек. Кудай жалгыз, жана ошого ишенишибиз керек деп, ошол эки нерсе, Кудай жалгыз, анан бардык пайгамбарды кабыл алуу мен үчүн негизги себеп болгон, анан исламды кабыл алгам. Машаллах, Кудайым кабыл кылсын. Жакшы, Денис байке динди кабыл алгандан кийин мына бир тууганыңыз дагы динде турабы? Болгондо дагы мындай өтө илимдүү киши, ал дагы алда сабак берет ушундай да. Апасы дагы аял кишилерге сабак берет. Кыскасы, сиз мындай бизге караганда алда канча алдыдасыз дегенде көз тийбесин. Максат айткандай, негизи мындай исламды кабыл алганда аябай сүйнөсүң да. Башкача сезимдер келет. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эме деп айтат го: "Ла юмину ахадуку хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи". Мусулман толук мусулман болбойт дейт. Качан башка бирөөгө ошол өзүнө калган жакшылыкты башкага бирөөгө каалмайынча депчи. Ошондуктан мындай сен ойлоп атасың да, мен мындай аябай сонун таза жолду таптым, Кудайды таптым, анан ошол Кудайды башкалар да тапса экен депчи. Ушул мен жашап өткөн сезимдер алар да жашаса экен. деп. Ушундай болду. Ошон үчүн максат айткандай мындай баарына дават кылгым келет да. Мен дагы ошондой болуп кетпедимби? Мен негизи мындай өзүмдүн да мындай чөйрөмө бир эмем бар да, мындай бир таасирим бар.
азыр кээ бирки досторум качып калды. Жок, ооба да мен ушу дават эле эми мисалы үчүн башка мындай дүйнө жөнүндө кызыксыз болуп калат экен да. Мисалы үчүн ал аны улуктаган кадимкидей рахат аласың да, убакыт кантип өтүп кеткенин билбейсиң. Анан бир кирип кетсең кеттиң да ошо бойдон. Сөздө чыгар өтөсүнөн өзү. Ооба, машалла. Напоминайте дейт да, напоминайте, ибо напоминаем лучше для вас самих, да, для верующих. Ошол моментте мен айтып берип аткан билимдеримди бөлүшкөндө кадимкидей өзүм толом да. Мындай илим толуп аткан, мындай закреплять этип атканды сезем да, мындай. Анан мен мындай бирдемке айтып берип атканда адамдар угуп атканын сезем да, мындай. Бар да, билесиз го эми алып баруучулар эми адамдар көп эле билишип мындай сен сүйлөп атканда сен угуп атабы же укпай элеби сезилет да, мындай. Калп эле угуп атабы. Же калп эле угуп атабы. Анан кийин мен мындай өзүмдүн примерим менен мынтип мен мындай экен да, бул деген бул жалган экен да, бул жашоо деген биз негизи биздин үйүбүз тияк экен да, биз бияка мындай эле келип жүрөбүз да, бул биздин үй эмес экен да деп ошентип айтып бересиң да. Айтып берсең да кээ биркилер албетте мындай бир аз башкача кабыл алышат негизи. Бирок ушул жакынкы эле арада мен да ушул өзүмдүн досторумду чөйрөмдө чогултуп Мухаммад Шариф деген устаз бар. Анан тааныйсыз да, тааныбайсыз. Анан баарыбыз эме иштимайга чакырып, досторумдун баарынын арасында эми кадай тилектер бар. Мен мурунку классташтарым бар. Эми жүрөгүндө эме жок да, мага бир классташым чалган. Эстедим да, бир классташым чалып, мен бактылуу, мындай жеңил, мындай спокойствие, Макс чалып, как ты, откуда ты берешь такое спокойствие? Ну, такое чувство, Умиротворение, да? Да, поделись, да, или чем-то. Просто он почувствовал вот этот вайб там, да, өзүм эмен кетет го, анан мен там ничего нету, секрета нету, брат. Деп туруп, я тебе пару роликов отправлю, видео, посмотри, вдруг айтат го Аллах Таала, эгер когда ты освободишь место для поклонения мне, я освобожу твою грудь от беспокойств и уберу и удалю бедность. Иначе твоя бедность останется при себе, а тревога останется также в груди. Да? Я недословно сказал, да, Аллах лучше знает, но ушел момент, я просто это для меня было, вот, знаете, много людей, у которых беспокойство, они тревожатся, они не верят в предопределение. Вот, условно, то, что все от Бога, все хорошее и плохое. И когда у них что-то плохое случается, у них сразу вот это беспокойство. Они начинают там сидеть, нервничать, кого-то винить. Мындай болот го, мындай өзүм отуруп алып, что я неправильно сделал. Она даже винить Всевышнего. Что я такого сделал, что ты так со мной обращаешься? А когда человек понимает предопределение, все, полное освобождение. Я машал, вот это когда я вообще спокойно. Я поверну не туда. Сейчас вот даже еду. Ну, все, значит, так надо было. Нету такого, да, то, что Макс мен таң алдырып атырмын. Максты мындай. Кандай айтсам. Мындай эми мындай таанышпыз да Макс мененчи, бирок мындай дин жөнүндө мындай өтө деле түшүнүгү жок, эме эле ойлогом да. Башыл азыр мындай жүрөгүң ыраазы болуп ыраазы болуп. Макс мен акыркы жолу сүйлөшсөм айтып атпайбы, ушул намаз окугандан бери дейт. Билей албай калдым дейт. Кстати, жакшы бийлейт го. Я же сейчас не выступаю, меня тоже приглашают. Там есть знакомые друзья, Макс Кеп. Я мен азыр сейчас не выступаю. Почему? Потому что бир жолу бир выступление барам. Анан кийин сахнага чыгып эле песня идет. Я стою и не могу двигаться. Представьте, вот. А раньше я там танцполом мог там взорвать. Муж билечи, да. Энергично там, да, давай, да, там, раз живем, да. Я мог, да, вот такие моменты. И тут я понимаю то, что я не могу. Телом, да, скованность. Уялу или не могу. Анан ошол выступление чогулуп жаман болгон да. Мындай чогулуп чем болу или что происходит, почему, мындай рахат жок да, короче, вот нету наслаждения. И анан кийин все, я после этого, оказывается, да, не выступал. Я помню, мне вот тоже один раз позвонили, сказали, ну, выступишь там что-то такое масштабное, там, ну, ты же там можешь, ну, давай сделаем. Я такой стою, я
я не могу, я не хочу, короче. Вот когда я понял, что я не хочу, все, меня отпустило. Зато я вошел в момент, как раз в мою жизнь пришел, так скажем, футбол. Это моя такая тоже спорт. Меня нашел момент, я тоже помню, у меня животик чуть начал появляться, а я всегда себе говорил, у меня не будет живота. Была потом, да, и мотивация, то, что я всегда буду держаться в форме, всегда буду таким вытянутым, буду работать над собой. И футбол подключается, и я такой, вау, ну, это знак. Азыр бизде Кыргызстанда медиа футбол болор. Ошол лига бар да, өзгөчө бир лига. Ошол лиганын негиздөөчүсү, ошол түптөгөн адамдардын бири, көз тийбесин, азыр мындай жакшы, ошол Кыргызстандын эң атактуу адамдары менен Кыргызстан, Казакстан башка мамлекет болуп, кыскасы лига өнүгүп атат, көз тийбесин. Кудайым дагы да береке берсин. Бүгүн мындай Нурландын жүзүндө көрүп атам, таң калып аткан. Мен дагы ушундай болгом, биринчи уккан. Жок, Макс, молодец, бирок жакшы. Жакшы, көз тийбесин. Албетте, эми ушул намаз окуганда бизде эми сырттан силерди көргөн адамдар же бизди балким көргөн адамдар көбүнчө ойлобойт деле да, эми ушул намаз окуйт экен деп оюна дагы келбейт да, балким кээ бир учурда. Анан бирок мындай нерсе экен да. Эгерде дейт сен динди туура түшүнүп, дин жолунда туура баратсаң, ушундай көрсөткүчтөр бар экен да. Сен мындай намазды чарчабай окуйт экенсиң да. Же чыдабай, же окуп атканда рахат ала баштайт экенсиң. Эгерде туура үйрөнүп атсаң. Экинчи көрсөткүчү ушул бар экен. Эгерде динди сен туура үйрөнүп атсаң, сенин тегерек четиндеги адамдар, сен үй бүлөң болсун, достор болсун, сенин мындай сага дагы да жакындай баштайт экен негизи. Сени дагы да жакшы көрө баштайт экен. Себеби сен аларга жакшы таасир берип, жакшы үлгү боло баштайт экенсиң. Бул мындай экинчи бир көрсөткүч экен да. Ошого буйруса, эми мен ишенем, ойлойм, буйруса биз акырында баарыбыз эми немебиз да, пендебиз да. Кээде жыгылабыз, кайра турабыз, кайра түздөнөбүз мындай. Кечиресиз, Нурсултанда аябай суктана берчүмүн чындыгында. Мурундагы эми бир урактагы эле адамдар анан Нурсултанда нуру бар болчу да. Ошондо мен өзгөчө. Менде деле нур бар, бирок жок. Менде кандай жок деп койсуң. Сенде нур бар, анан лан бар. Анан мен албетте силердин тишиңер алыстан эле көздү уялып атат го. Анан аябай мындай кайсы жерде жүрбөсүн, ошол нуру мен карап, машалла, чындыгында эми көп эле адамдар эми көз тийбесин, эми бул деле ошол болот па, медресе таасир да, эми дин менен мисалы үчүн жаман жолдорго барбайт, мисалы үчүн деп мен таң кала берчүмүн. Анан мен да ойлоп жүрчүмүн, мен кантип ушунун баарын тыштайм деп. Анан кийин бир момент деле я спорить этесиң го досторуң менен, давай поспорим, я все, я бросаю, короче, дейсиң. Анан бир момент деле бузулуп кетет анын споруң дейсиң. Кудайым, мен спор эң самый важный экен да, мындайчы. Менде ошондой болду да, мындай коннект. Я все, я перед Всевышним, как я могу перед Всевышним, я сказал все. И ошондон кескен, я сейчас наоборот думаю, как я раньше думал, как я мог дегенсипчи мындай. Ну, планы Всевышнего лучше наших всегда, да, и всегда вот мындай благодарю Всевышнего, да, алхамдулилля, что ушинтип жашоону алып келип, анан ушундай адамдар менен ушундай жерде, Кудайым буйрса, ушундай биздин улуу Алла Тааланы улуктап отурганыбызга өтө кубанычтамын. Мен Нурланды көргөм да, Нурлан ушул ата энесин кичи ажылык алып барат да. Маша. Анан көрүп ушундай заряд алгам да өзүмөчү. Мен дагы алып барышым керек депчи. Жакында Нурлан алып барат, мен дагы алып барышым керек. Анан эми биздин менин ата энелерим дагы мындай өтө мындай баарыбыз спорт школдо окуган, анан кийин МВДда 30 жыл иштеген, анан жеткириш кыйын да. Анын үстүндө ата энеңе түшүндүрүп атканда башкача. Досуңа, иниңе түшүндүргөн башка, ата энеңе айткан оор да, кыйын. Анан акырындык менен аты Ажибек да, Ажибек. Айтма, ата сиздин атыңыз затыңызга жараша болуш керек. Мындай ажыга барышыңыз керек депчи. Ушинтип акырын бир жылдай бою акырын бир жыл же 2 жылбы ушинтип жакшы даярдап. Өтө бирок акыркы биз мына Рамазанга чейин барып келдик. Өтө сонун болгон.
Керемет. Мен кайнатам менен кайнатам, атам баарыбыз отурабыз да. Анан мен кайнатама айтып калдым. Ата, мен деген кайнатамды ата дейм. Өз атамды папа дейм да, кичинекей кезинен бери көрүнүп да. Башка кишини папа деп айта албайм. Анан айттым да, папа мен умрага баралы деп атабыз. Сиз барасызбы десем, тип ойлонуп калды да. Анан атама айтып барып айттым да, папа дедим, биз атам менен кайнатам менен умрага баралы деп атабыз. Мен атам тоодо жашайт да, тоодо. Эмди же телефондоша албайт бири-бири мененчи, мындай связь жок да. Анан мен баратам, жүр барып келбейсизби деп бияка айтам, тияка жүр мен менен чогуу барып келбейсизби деп айтабыз. Анан үчөөбүз чогуу баралы депчи, кудалар чогуу болгула да, мындай. Анан неме болуп кетишти. Анан макул деп атам паспортун чыштап, анан өзү жок. Анан бүт процесстерди алып койдум. Анан ортодо ойлонушту. Барбай эле койсоңбу же эртерекпи депчи. Бирок Кудайга шүгүр барганда аябай. Ага чейин мамамды алып барып келгем анан. Ошо аталарыбыз барып, аябай мен аларды көрүп мен бактылуумун десең. Алар себебинде эми жыргап жүрүшөт да мынтип. Себеби мен бир байке менен барып келгем да. Бирок ал киши менен барайын деп атабыз. Анан ал киши мындай чоң ишкер да, чоң бизнесмен. Анан мындай неме кылып атат да, самолетко кирип баратабыз, ойлонот да, барбай эле койсоңбу, ушул жакта жаман иштерим кайнап атат депчи. Бир барбай эле койсом не болот, жандагы эки байке бар болчу, кой, мына уже учуп атабыз депчи. Бирок жана траптан өтүп самолетко кирип отуруп ошол жакта да ойлонуп атат да, мына акыркы момент азыр түшүп калсамбы депчи, мейли тиги билет күйүп кетсе мен ыраазымын деп элечи. Ушинтип ойлонуп анан акыры учуп кетти. Анан учкандан кийин отуруп калды, туура кылып атам, туура эмес кылып атам билбейм, эми иш кайнап атат депчи. Биякта аябай курулуш катуу кетип аткан да. Анан бирок барды ал киши барып ушундай катуу ыйлаганын күбө болгом да. Катуу ыйлап айтты да, мен Америка бардым, Европа бардым, баардык жака бардым дейт. Ошол жака эмне 45 жашта келип эмне эрте келген жокмун депчи. Буга чейин эмне бир канча жолу келген жокмун деп мындай ыйлаганын көрдүм да. Мен анан ошол кишинин образы мээнимде бар эле да. Азыр аталарымды алып барсам, алар да бир ыраазы болсо керек деп, чындыгында ошондой болду да, барып мындай. Бирок анан ошойтун башаты ошо Нурландан көргөм, ата энеси менен чогуу барып кийинип, анан ичимен аябай ыраазы болуп койгом да. Биз баарыбыз эстетүүчү экенбиз да, бирибизге. Мындай бирибизге көрсөтүп эстетип турат экенбиз. Анан кээде унутуп калган же болбосо такыр оюңда жок нерсени кыял кылдырып коет экенбиз. Нурландан көрдүк, биз дагы алып барып келели деп. Ошентип барып калдык, Кудайга шүгүр. Негизи Нурсултан байкебиз эмеде умрада көп жүрөт. Инстаграмдан көрүп турабыз да. Байке мен кеткенде мага жазат сөз. Айтпай кетип калдыңар. Дагы кетип калдыңар. Недавно эле эмеде Кадыр түнгө барып келдим. Орозо Рамазан айында биз да барып келдик умрага. Эми ал жак умранын өзүнүн бир рахаттуу сону го. Ал жакта атмосферасы. Мен биринчи ата энем менен барганда сиз айткандай аябай жакшы сезимдер болгон жанагындайчы. Жүрөгүм бошоп, бир мындай атам менен апам ушу күнгө чейин ал кишилер вообще намазын калтырбай окушот да, мындай. Вообще намаз. Мен ушу 1-2 жыл мурда барам дегенде апамдарга айтчым, мен сиздерди Меккеге алып барып келем буюрса. Даярданып ушу намаз окуп эме кылып үйрөнө бериңиздер деп. Анан апам менен атам да биринчи намазын 1 жылдай окуп коюп эме кылышты да. Анан кийин сиз айткандай себеп жооп мына бизден 1 жыл мурда Нурмат Садыров деген досубуз Аяш апабыз менен барган. Эми ушунда адам баласы мындай бир нерсенин жакшы жактарын алганга үйрөнүшүбүз керек экен да. Жакшылыктан жакшы. Досумдун ошол нерсеси мага да жаккан да. Мен да апам менен атамды алып барып келишим керек, бул менин мойнундагы милдет. Анан апамдар менен чыгып барганыбызда мен өзүм дагы жан дүйнөм сонун болуп рахат алып, тынчтык, ал жак тынч, Мадина шаарында кийин Меккеге барып Кабадан өзүнчө башкача рахат алдык. Эми Аллах таалам жолундайынан бут таштасаң нар жагын өзү жакшы рахаттарын көрсөтө берет экен да. Быйыл да барып келдик умрага. Иншалла эми наркы жылда ошондо барганда адам ниет кыла бериш керек экен, ниетиңе жараша баардык болот экен да. Мен кийинкиде сөзсүз ушу орозодо барам деп ниет кылганмын. Анан кийинки жылы орозодо бара албай калдым себептер менен. Анан кийин быйылкы орозодо барам болуп атты эле мындай.
өмүр бир бизнесмен досубуз бар биздин Марат деген. Ооба, тааныйбыз. Анан иш кылып жүрүп, ал негизи мындай бетке айтат да бир нерсени. Мындай кээрде туруп, мисалы үчүн бир нерселер айтат, бирок мындай сакалчан палканчаларга кээде ишенбей деле кетем. Ушинтип бетке сүйлөй берген досум бар да. Ошону көндүрүп эмеге умрага барып келдим. Биз баардыгыбыз ушул жака барып бири бирибизди эме кылышыбыз керек деп. Анан досумду алып кетсем, баардык досторум таң калбады. Сен ушул Марат деген досубузду кантип алып кетип калдың? Анан кийин Марат, анан Нурмат үчөөбүз бардык. Ал жерде досум барганда эле мен Марат айттым, мен бул жер сен экөөбүз Дубайга келип эс алып аткан жер жок. Бери келген ибадат кылышыбыз керек, бир нерсе жатташың керек. Ушунча келгенден кийин баардык нерсенин мүмкүнчүлүгүңдү пайдалан. Тигүү десем, ошол жерге барып намаз жаттады. Фатиха, бештеке түшүнүк жок эле да. Анан ошол 15 күндүн ичинде намаз окуп калды. Мен өзүмдүн намазымды өзү эле ошондо окуган намазымдан рахат алып эле жүрдүм. Сон эмески баягы умрада жүргөндө ал жакта ушунча адамдар, канча деген миллион адамдар жүрөт. Баардыгы Кандай улут, ибадат. баары кандай улут. Анан Баары кийин бирдей. негизи бир адамдарга себепчи болуу дагы жакшы да. Ооба, албетте. Хадис бар да, ким себепчи болсо аткарган менен барабар. Ошол бизде. Негизи Куранда өтөт го, намазыңарды тургузгула депчи. Намаз окугула деген жер жок да, устаз, туурабы? Намазды тургузгула депчи. 5 маал да, мисалы үчүн. Ооба. Анан кээде кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн 1 маал окушат, 2 маал, ал да аябай жакшы да. Бул баштапкы этапка мен ойлойм аябай жакшы нерсе. Мисалы үчүн көрүп аткан адамдар болушу мүмкүн. Мен мындай окусам, анан таштап койсом дагы да чоң күнөө болот деп да ойлой беришет да. Андан көрө жок, бысмылла, бул балким шайтандын васвасалары. Сен баштай бер. Баштасаң өзү ошонун рахатын, ошонун бир пайдасын, ушул жан дүйнөңө жакшы сезимдерин алат экенсиң да. Анан мисалы үчүн тургузгула деп атпайбы, мисалы үчүн 1 маалды окусаң бир аз көтөрүлөт да. Ошондой 2 маалды окусаң ант көтөрүлөт. 5 маалды тургузуп алсаң дайыма тургузуп алсаң ушул намазың туруп калат да буюрса. Анан иншалла ошого аракет кылалы. Бул намаз дагы адамга мындай өтө жеңил эмес ибадаттардан. Себеби зекетти жылда бир же болбосо бериш керек да, орозо жылда бир кармайсың. Ошол 5 парыздын арасынан ажылыкты өмүрүңдө бир аткарасың дегендей. Бирок дайыма аткарып, дайыма тест болгон нерсе бул намаз экен да. Ушул намазга бекем болуп, ушул намаз менден кетпесе экен деп өз суранып турушубуз дагы керек да, өтө маанилүү. Себеби намаз сени таштап кетсе өтө жаман болот да. Ошого устаз Сиздердеги мындай илимдүү эмелердин жанында мындай сүйлөштө биз үчүн неудобныйраак болуп атат. жок, сиз антип ойлобоңуз. Негизи багы. Мен деле эчтеке билбей. Динди негизи жеңилирээк эме кылгыла дейт го адамдар, чочутпай, акырындап алып келсең жакшы да. Акырындык менен, албетте. Акырындык менен, анан баягы алып келип алган насилно алып келип эме кылсаң болбойт. Жок, насилие кыла албайсың. Бир гана Алла кыла алат экен. Анан мен деле ошону билдим. Анан бул ажылык деп атпайбызбы? Мен дагы иншалла менде дагы ниет бар. Албетте, бирок мен ал жерге барардын алдында аябай билим менен баргым келип атат да. Мен кадимкидей аз даярданып атам. Ушул жылдын аягында болобу, эки жылдын башында болобу, сөзсүз иншалла барам, мындай ниет бар. Буюрса чогуу барып келет. Чогуу барып келет. Мындай толтуруп, өзүмдү толтуруп стартта го. Умра дегенде. Барып көрүп, бул жер жана жер турбайбы? Бул жер мындай тарыхын билип, мындай толуп ошака мындай күтүп атам да, мындайча айтканда. Бир мени таасир кылган бир эле сөз бар да. Мындай бисмилла дегенде бир сөз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ким менин кабрымды зыярат кылса, мени тирүүлөй зыярат кылганга барабар." Элестетсем, пайгамбарды зыярат кылдың бар. Ким дейт мага салам берсе, ал билсин мен сөзсүз анын саламына жооп берем дейт. Анан алымдар да айтып атат, ким пайгамбарыбызга зыяратка келсе, буйруса пайгамбарыбыз ага шафаатчы болот, коргоочу болот депчи. Ушул сөз менин оюмча жетиштүү да. Калган амал албетте өтө ыйык умра аткаруу. Бирок пайгамбарыбыз ошо Мадинага келсең, биз да ушул подкаст деги эле башында Мадина деп коелу деп атканбыз. Мадина эми бул пайгамбарыбыздын шаары да. Биздин мындай бир рабочий названиябыз да.
Сону бирок умра чындап айтканда мындай башкачараак да, себеби бизде адамдар динди мындай көп адамдар динди мифология катары көрүшөт да. Мындай жомок сыяктуу, жомок сыяктуу, мындай миф сыяктуу да. Анан бирок умрага барганда анан мындай көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн бул жерде пайгамбарыбыз төрөлгөн депчи. Бул Мекке шаары. Мына биякта баскан, Замзам суусу могу жерде чыккан. Анан Мадинага барганда үйү могу жерде болгон, анан пайгамбарыбыз мына биякта жатат депчи. Анан Ухуд согушу биякта болгон деп, анан биринчи курулган мечит мисалы үчүн могу жерде болгон да, мындай баарын көрсөтүп аткандан кийин ошол мифологияда мындай реалдуу жашоого өтүп кетесиң да. И мындай эч кандай күмөн калбайт экен да. Что возможно этого и не было дегендечи. То есть из уровня мифологии, да, ты возвращаешься в реальность, и у тебя нет уже никаких сомнений, что этого возможно могло бы и не быть. Да? Ошонус менен умра аябай сонун да, зыяратычы. Анан негизи бир барганда мындай жыл сайын баарың келе берет да. Мындай бир заряд алгандан кийин сагынат экенсиң да кайрачы. Кайра баарың келе берет да. Зарядка алган келгендей болосуң. Батарейкаң толуп мындай. Кээде ушул тойдо иштейбиз го сезондо. Анан жан дүйнөм күнүгө альхамдулилля албетте бул жакшы иштеп, бирок күнүгө ушул процесс кайталана бергенде кээде эмоционалдуу нагрузка болгондо, адам эмоционалдуу нагрузка аябай кыйын го. Ошо ойлойм да, аз калды дейм да, аз калды, ушу январга чейин чыдап турам. Умрага барайын, кайра энергия толтуруп алайын. Кудайга шүгүр, Аллах берекет берсин буйруса. Эми ушул биз ибадат кылып атабыз да, анан ибадат кылган дуанын күчү бар. Ар бирибиз дуа кылабыз, албетте жакындарыбыз үчүн. Бирок эң негизгиси ушул биз дуа кылып аткан кезде ушул Кудай Таалам ушул ыйманды жүрөгүбүзгө бекем кылса экен, хидаятыбыз бекем болсо экен деп тиленебиз албетте. Кудай Таалам баарыбызды ушул жолдо иншалла бекем кылсын. Амин. Дуа бул момундун куралы деп коет го. Дуа силахул муъмин депчи. Ошон үчүн эң негизги биздин куралыбыз ушул дуа экен да. Ушул дуа кылып атканда да биздин ишеним бекем болуш керек экен, күчтүү болуш керек. Ушул чын ыхлас менен ишенип. Анан эрежелери бар экен да, качан биздин дуа кылсаң, мындай Кудай Таалам кабыл кылыш ыктымалы жогору болот дегенчи. Мисалы үчүн башында дуа кылып атканда Альхамдулиллахи Раббил аламин. Ушул ааламдарды жараткан Кудайым сага шүгүрлөр болсун деп туруп, аркасынан бир салават айтып туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисалы Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп туруп, мисалы үчүн да. Анан өзүбүздүн дуабызды кылсак, мисалы үчүн бир дуа, Кудай Таалам сенен суранарым ушул деп, анан аягын дагы салават менен жаап, анан дуа кылсаң жакшы экен. Себеби бул мындай да, мисалы үчүн бирөөдөн бир нерсе сурап аткан кезде кайрылуунун эрежелери бар да. Мисалы үчүн бизден кыргызда Алла Таала деп коет го. Бул мындай бир сы, Нурлан байке деген сыяктуу эле нерсе да. Алла Таала деген сы урматтын бир белгиси. Экинчиси, альхамдулилля, Алла Таалага шүгүр келтирип туруп анан сурасаң дагы да жакшы экен да. Анан биз дуа кылган кезде биздин күнөөлөр тосот экен. Кадимкидей кылган күнөө иштер дуаны тосот экен, дуага жол бербейт экен да. Бирок качан гана салават айтылган болсо, пайгамбарыбыздын ысымы ошол дуага бекемделген болсо, анда ал жанагы паспорт менен өтүп атканда жашыл коридор бар го. Ушул сыяктуу ал отдельный коридор менен өзгөчө өтүп кетет экен да, айткандачы. Ошо иншалла ушул эрежелерге да кармансак, бирок эң башкысы ыхлас. Кудай ушул маселени мен 100% эч бир күмөнсүз ишенем, ушуну буйруса Алла Таалам кабыл кылат деген үмүт менен дуа кылсаң албетте жакшы. Мен биринчи дуаларымдын бири ошол жаңы мындай ислам динин ачылып, аябай ушундай отуруп алып дуа кыла баштадым. Анан туруп Алла мага все, дай мне знаний дегем да. Дай мне знаний. Я хочу знать много дегем да, мындай. Я не знаю ничего депчи мындай. Дай мне знать. Анан үй жака барып, үйгө бардым. Үйгө барып отуруп эле анан ойлондум. Кандай дуаны дагы эмес, айтып атпайсызбы? Дуа дагы кылыш билиш керек деп анан. Сама мен эме жана айта кетчү нерсе, Google'дан любой нерсенин аягында в исламе деп баштадым. Любой нерсени. Брат и сестра в исламе, друг в исламе. Любой вопрос болсо в исламе.
грамотно ответтер бүт. И менин оюм прям соглашается, справедливо, четко, эч кандай эме жок. Жооптун баары эле чыгып атат да, идеальночу. Машалла, анан кийин самая лучшая дуа. Басса. ислами дедим. Дуа деген уже ли в исламе болуп? Анан кийин просите знания деп атпайбы. Знания. Тот, кто каждый день стремится к знаниям, Аллах облегчает дорогу в рай деп атпайбы. Ошон үчүн знания где-то даже превосходят молитвы деп атпайбы. Если мы будем крепки в своих знаниях, если мы будем следовать именно каждый день маленькие знания, именно религиозные. Допустим, я куда-то еду, я не слушаю музыку, которая повторяется все время. Да, одно и то же. Ну, то есть я музыку-то я сейчас редко слушаю в целом. Ну, я смотрю на общество, если им нужно, необходимо это, ну, чтобы не напрягать, я имею в виду. А когда в одиночестве, в частности, я ставлю там и получаю какие-то знания. И какие-то знания повторяются, и я прям... И ошону сураганым баштап, алхамдулилля, мына аз деле отурабыз. И вот то, что вы говорите, да, дуанын алдында дагы бир жакшы бир садака кылып койсоң дагы дуаң жакшы кетет деген, мисалы үчүн ошонун баарын угуп мындай билип атам да, үйрөнүп атам. Анан жана досторумдун арасында отурганда айтып баштаганда ушундай ушул мен информация кирген немелерим өзүнөн чыга берет да, өзүнөн өзү куюлупчу. Ошондуктан өтө күчтүү экен да, эң башкы дуалардын бири бул деген знание, да, билим, именно ошол эме жактан. Анан дагы бир дуа күчтүү. Мудрости деген бар экен да. Мудрости, да. Это как биздин, да, Сулейман алейхиссалам сураган турбайбы, что тебе дать дегенде, хочешь это, хочешь что десе, дай мне мудрости деген турбайбы. Мен эмелерде пророктордо изучать это, что кто самый бедный пророк? Допустим, это Иса алейхиссалам. Он попросил только, чтобы он закрыл свой ахират, да? Прикинь, что тебе дать? Да мне ничего не надо от этой жизни. Он понимал, что здесь временно, как бы все пророки знают, что это все время. А Сулейман самый богатый. Да? У него подчинение джинны и все. Да? Животные. Он умел разговаривать с животными, да? Ойлонуп көрсөң, у него там замки, он много чего построил, да? И то, что он попросил, мне понравилось. Да? Он сказал, мне ничего не надо, дай мне мудрости. То есть благодаря мудрости мы можем сделать, оставить, ну, на этой земле много блага, да, сделать, да, ради довольства Аллаха. И чтобы в следующей жизни тоже всегда это все приносило пользу людям. И для меня это тасир, это когда я начал изучать. А когда я начал нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам изучать, я просто фунчал. А мен до этого еще момент был, то, что я любил там, когда Паоло Коэльо там сказал это, там, вот хочешь, этот сказал то. А когда я начал хадис, Маша, я думаю, да, хорош. Шундай да голову, депчи, когда это можно разобрать. То есть он еще каждый раз слушаешь, арбир сайын арган семен менен кирет да. Башкача түшүнүк. На самом деле, вот это знание и понимание — это вот разные вещи. Знать и понимать. Да. То есть есть очень много людей, которые много чего знают, но не понимают. Канчалаган профессорлар бар, мен деген илимдүүлөр бар, мисалы үчүнчү. Бирок билет, бирок түшүнбөйт да. Анан мисалы үчүн көп нерсени билет, бирок мисалы Кудайга ишенбейт. Же ибадат кылбайт, же ошону кабыл албайт да. Бирок көп нерсени билет да. И поэтому знать и понимать — это немножко разные вещи. Анан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи да бир хадис бар. Лиман юридуллаху хойран юфакиху фиддин депчи. Кимге Аллах субхана таала жакшылык каалай турган болсо, ошого дейт, туура түшүнүк берет. Тому он дает правильное понимание деп атат хадистечи. То есть у нас вот 2 миллиарда мусульман, да? Но понимание у всех разное. Да, то есть одни так понимают, другие так понимают, там третьи по-другому понимают. Поэтому даже мындай ислам ичинде мындай толтур ар кандай түшүнүктөр бар. Ар кандай жамааттар бар, ар кандай багыттар бар. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтып атат, кимге дейт, кимге Аллах субхана таала жакшылык каалай турган болсо дейт, ошого гана туура түшүнүк берет экен да. Поэтому даже внутри ислама
правильное понимание ислама это получается что? Это огромное благо и милость Аллаха. И чтобы ее получить, надо быть достойным, да? Анан максат айткандай ошол эң негизи ошол окуш керек, илим алыш керек. Жөндөн жөн биринчи аят икра деп келген эмес да, окугула депчи. Окугула деп келген да. Ошондуктан канчалаган көп окуй турган болсок, анан тафаккур кыла турган болсок, ошол алып аткан маалымат негизинде дагы ойлонуп, бул кандай экен, ошону өзүбүзгө мындай сабак ала турган болсок, ошондо гана биз мындай туура түшүнүккө келет экенбиз да. Нурландын практикасына кандай? Нурландын да бир пикирлерин алалы. Мен негизи подкастка чакырып атканда эле кече күнү айтып, мен Акы барганда мен ушу илимим эмем жетеп экен айткан деген эмелер боло берет экен адамдын абасында. Анткени дин жөнүндө түшүнгөн багы алымдардын айткандарын угуп алып өткөндө багы даватта эмеде умрада жүргөндө дагы айтып берип аткан. Ушунчалык билимдүү да баардык жактан. Анткени адам көп а жерде. Баардыгы вопростор кетип атат ар кайсы жактан. Бирок ошого мындай сен айткандай жана Google'да ачкандагыдай жооптор менен болуп атат да. Анан кийин ошондой билимдүү адамдар турганда мындай сүйлөш да кичине неудобно экен. Жок, эми өзүң мындай тажрыйбаңдан, сезимдерден бөлүшсөң. Албетте тамаша. Сөзсүз түрдө билимдүү болсоң, сен баардык жактан жолдор ачылат деп ойлойм. Дагы көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Адам бала изденишибиз керек. Эң негизгиси 5 маал калбасаң да баардык нерсе жакшы болот деп ойлойм. Бисмилла, иншалла. Биздин негизи мындай экен. Билимди экөөбүз мындай эле. Баарыбыздыкы ошол болуп атпайбы? Баарыбыздыкы эле мындай. Мен деле Деңиз байке кээде унчукпайт, мен сүйлөй берем. Негизи бул киши мага караганда алды канча көп билет дегендей. Өзү мындай ушундай билимдүүлөр өзү азыраак сүйлөйт. Жок, негизи динде дагы көп сүйлөш керек да. Анткени ошо эме деп атпайбы? Динде мындай Говори благое или молчи дегенде бар го. Азыркы замандагы мындай эме болуп атат да, интернет өнүгүп аткан учур да. Азыр багы мисалы үчүн сүйлөгөнгө чейин тилиң сенин кулуң дейт го. Сүйлөгөндөн кийин тилдин кулубуз да баарыбызчы. Ооба. Туура эмес нерсе айтып алыш дагы опасный. Ооба да, жок. Азыр эмес, негизи эле динде да туура эмес нерсени айтып алсаң, бул күнөө да. Мисалы бурмалап салсаң, мисалы үчүн бири. Билбей нерселерди сүйлөп алыштагы да корком да. Анткени эми адам баласынан коркпойм, Аллах Тааладан коркуш керек. Ошентсе дагы бир адамды туура эмес багытка бир туура эмес сөзүң менен буруп алып себепчи болуп калгандан да. Жонурландыкы мындай уже акыркы стадия болуп атат да. Дейси эми да. 3 стадия бөлүнөт да адамдарчы. Мындай динге кирип аткандачы, жаңы эле кирип атканда бир китеп окуйт, я все знаю деп коет. Жок, андай эмес, момундай мен конкретно билем да. Мен бардым билем, бул туура эмес, бул ушундай, анан үйрөтүп баштайт да башкалардычы. Андан дагы бир аз көбүрөөк окугандан кийин, я много чего не знаю. Мен көп нерсени билбейт экенмин депчи, анан бир аз мындай паска түшөт да. Андан да көбүрөөк уже мындай окуп, изилдеп, мындай дагы мындай тереңирээк илимге киргенден кийин я оказывается, ничего не знаю. Нурлан 3-стадия. Мен бир нерсеге токтолгум келип атат. Негизи баардык нерсе Алла Тааладан экенин биз сезип билишибиз керек экен да. Мисалы үчүн мурдай күнү өтө жүрөгүмө жаккан бир окуя болду да. Аны буюрса бир аздан кийин айтып берем. Бирок мисал үчүн айтайын, бир алма дейли. Бир алма бышты да. Мисалы үчүн алма канча сом турат азыр, мисалы үчүн бир 100 сом деп коелу. 100 сом турат. Биз ойлойбуз, бул 100 сом анын баасы депчи. Негизи анын баасы 100 сом эмес. Алманы Алла Таала сага бекер эле берип атат. Сен ошол кимдин акчасын төлөп атасың? Ошол багбандын барып ошону эккен, ошону караган, суугарган, андан кийин атайын дарыларын сепкен, ошол чирип кетпесин деп ошонун баарын даярдап анан чогултуп алган адам, мисалы үчүн. Ошонун акысы да, ошонун акысы, андан кийин сага такси менен логистикасын төлөдү, анан базарда тосолду ошол жака коюп даярдап берди, ошонун акчасы да.
а болбосо Кудай Таала ага жерди берди, мисалы үчүн. Казынасы. Жерди берди, Алла Таалам күн нурун берди ага, жамгыр жаадырып берди ага, Алла Таалам акча сурабай эле да. Акча сурабай эле. Биз болгону ошол процесстерди аткарган адамдын акысын төлөп, ошону 100 сомго сатып алып атабыз. Бирок Алла Таалам аны сага бекер эле берди. Эгерде Кудай Таалам ушунун баарына акчасын кошо турган болсо, анда жалаң гана байлар же миллионерлер ошол алманы сатып алганга күчү жетмек да. Же болбосо баарыбыздын күчүбүз жетпей калмак да. Бул мындай эле болуп калат экен да, кээде мисалы үчүн биз деген ушу такси аркылуу бирөөгө берип ийебиз го, бир оокатты. Мисалы үчүн такси менен айттым, телефонду унутуп калыптырсың, мейли таксиден салып ийчи дейт го. Таксиден салып бердиң да. Барып таксист барып сага берди ошол телефондучу. Анан акчасын төлөп, таксистке неме болуп атасың да, ошол телефонду берген адамга эмес, ошол таксист сага телефонду бергендей мамиле кылып калып атабыз да кээдечи. Кудайды унутуп калып атабыз да. Анын чыныгы берген адамын унутуп калып атабыз. Мисалы үчүн адамга салсакчы. Бирок алманы бизге Алла Таалам берип атпайбы? Ооба. Аны кээде биз унутуп калып атабыз да. Бул бир мисал, муну баардык жашоого айлантсак, бул баардык нерсе Кудайдан экен. Аба билишиң керек экен. Аба деле. Мурда күнү бир аябай жүрөгүмө жаккан окуя болду. Балам менен кечинде жатабыз, Аминчик менен сүйлөшүп атабыз, анан уктата албай атасың да, балаң да мындай кычап түнү уктабай аткандай, аны айтат, муну айтат. Анан ошол күнү жакшы сүзүп аткан да, плаванияга барып, сууда сүзүп үйрөнүп аткан, мен бир мактап коеюн дедим анчы. Мен айттым да, Аминчик, сен аябай жакшы сүздүң бүгүн дедим да, мен видеолорду көрдүм дедим. Келинчегим видео жөнөттү да. Сен мындай мурдага караганда жакшыраак сүзүп калыптырсың десем. Мени атасы дейт, атасы мен дейт, бүгүн аябай неме кылдым дейт. Мен эчтеке деле кылган жокмун. Аллах мени өзү сүздүрдү дейт. Ушундай айтып атпайбы? Аллах мени өзү сүздүрдү дейт. Мен эчтеке деле кылган жокмун. Алла Таала мени жакшы кылып атат деп айтты да, ушундай 100% ишенип айтып атат да, айтат. Аллах же дает вам деньги деп атпайбы? Силерге акча берип атпайбы? Мага бир нерсе алып берсин деп, Аллах силерге акча берип атат дейт. Муну айтканга күчтүү ыйман керек. Ичимен ыраазы болуп койдум. Анан мага мындай бирөө $1 миллион бергендей эле болдум да. Аябай ыраазы болуп. Кандай тарбия. Мындай кээде балаң монтип жыркап жүрсөм, кээде ойлойсуң, ушу көбүрөөк андан көрө муну жаттабай беле, муну окубай беле депчи. Бирок кээде ушундай сөз айтканда, буга ыйман керек да. Баардык нерсе Алладан келип атат сага дегенге бир ишеним керек. Ичимен көз тийбесин эми. Мындай бир аябай ыраазы болуп койдум да, Кудайга шүкүр. Келинчегим экөөбүз бири-бирибизди карап, көзүбүздү тастайбыз. Ыраазы болуп калдык, алхамдулилля. Ушу аман эсен өмүрдүн аягына чейин ошол ойдо болсо экен, ишенимде. Мен балам да төрөлгөндө кадимкидей таасир алгам да. Биринчи кыз, экинчи эркек, анан кадимкидей ушул балам азыр 2 жашагат экен. Ушул мен дагы ушу динде дагы 2 жыл, мындайча айтканда, футболум дагы 2 жыл келатат, мындай жаңы жашоо деген сымалан. Баламды мындай эме кылып атам да. Балама мен биз деген күлгүбүз да балдарыбызгачы. Анан айтып атпайбы жаңы эле кандай тарбия депчи. Эми тарбиялаганда дагы өзүңдү кандай алып жүрөсүң? Мен азыр жубайыма болгон мамилем кандай болуп өзгөрүлдү? Ата энеме болгон, балдарыма болгон кадимкидей мындай процесс чыгып атат да, мындай өзүңдү мындай бүгүн башка эле максат көрүп атам го. Башка бир адам менен отуруп. Бир эмеде кубанычтамын чындапчы. Анткени биз умрада жүргөндө бир эме айтат, бир жаш бала экен, айтып атат да, ошо биз негизи дейт, баардыгыбыз биздин Кыргызстан дейт да, эмеге мечитке киргенде эле жакшы адам болуп калабыз дейт да. Ассалому алейкум байке. Аяктан чыккандан кийин эле баягы маскалар чечилип качтыгу деп ушинтип баштайбыз. Бирок неге ошо мечиттин ичиндегидей жашай албайбыз деген сөз аябай ойлонгом да менчи. Чынында эле неге бизде ошондой экен да, мечитке киргенде эле баягы келиңиз байкем тиги өтүңүз тиги мындай деп баардыгы мындай ошондой мамиле кыла албайт экенбиз да. Анткени ошо мечитте мындай маскачандардайбыз да. Ошол жака барып мындай жакшы алып кайра бияка чыгып жаман нерсеге өзгөрүп кеткендечи. Негизи ошондойгудай баардык жактан үлгү болуп, бирөөлөргө ошондой жакшы мамиле кылсаң, анда көп нерсе өзгөрмөк деп ойлойм да. Мен азыркы учурда мындай любой бир моменттер болгондо мен мурун бат эле ачууланып кетчүмүн негизи. Бат эле ачууланып, өзүмдүкүн бербей, мындай ошондой эмелер бар болчу, сапаттаран.
азыркы учурда мен өзүмдү как бы здесь поступил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дейм да, мындай сразу себя ставлю. Вот недавно тоже у меня инцидент был, я с сестрой, с детьми, я один мужчина, ну, сестра, там дети, да, много детей, 5-6, ее дети, мои дети. Она, сестра там, общественный фудкорт, стулду. Анан дочка, ну, постарше, седьмая взяла, стульчикты, мындай, уруксатсыз элечи, мындайча айтканда, там тоже много людей было. Алып кетип атса бир байке, ну, злой, так скажем, да, ну, не знаю, не в настроении, что ли, спортивный, там несколько мужчин сидел, и, ты что, ты на маленькую, прямо агрессивно наехал. А рядом мама была, и, ну, ее мама, моя сестра родная, и такой, ну, увидел она, зачем такая кричишь на ребенка? Что ты там, просто стульчик, нам не хватает места там, дай. Я тут занята же, вдруг, короче, жестко на нее. И я такой уже иду к нему с хорошим намерением, потому что я ораза мал болчу. Анан мындай жакшы эме менен байке сабыр деп, жакшы эле байке сабыр деп мондай жакындап баратсам, монтип эжемди карап туруп сөгүп атпайбы. Мен жакындап калганда элестетип, сен родного человека матерят, мындайча айтканда, прям монтип жакын. Он катып калдым. Короче, вот это, я выключился на секунду, но я ничего не сделал, конечно. Я выдержал вот эту паузу, я такой, мындай поставил, такой, нет, не говори, что ты говоришь, сүйлөбөгүлө. Турдум, анан кийин уже бирок жакшы эме күлүп бараткан жерден күлкүм токтоду да, бирок нас уже отвели. Мындай орто жерден дагы адамдар келип, эми сен элдик адамсың, бар тияка бар отур. Анан кийин мен балдар менен отурам мындай. Он вот здесь вот сидит, и он на меня готовится, да. Все, он поймал, якобы, вот ты, да, сейчас на меня. Утром я такой, как бы здесь поступил, да, в целом. Жана айтат го, мындай. Я улыбнулся, успокоился, сразу колымда зикр бар болчу. Зикрден айтты, сразу меня это успокоило, я встал, пошел, улыбнулся, сел рядом. Ассаламу алейкум, байке, мен ушул орозо ай эми жөн алып кетти бумар деп түшүндүрө берсем, кудайды ортого салбасаң деп эле баштады. Болот го, мындай жакшы эле, мындай ниетимен айтат го эми азыр орозо мен дагы ушу сабыр кылалы деп эле мен ушу максат деп атыңыз ким деп эле мындай жакшы эми кудай ортого сал, мен деген билесиңби ким экен? Ушул сөздөр эмне таң кала берип ушу адамдарга мен деген ким экенимди билесиң. Анан кийин ооба адам ошо жооп берем да, адамсыз, адам мен деле по-моему баарыбыз эле бир деп эле там кичине выехал. Кечирим сурадым мен. Биринчи кечирим сурадым, ох, как меня это отпустил. Анан кийин адам өзгөрүлдү кадимкидей. Кечирим сурап, жүрөгү кичине жибиди билбейм. Анан кийин дагы өзүн мактай баштады. Мен деген, мен такой, ооба, сиз деген, ооба байке. Эме кечирим болол деп анан барып сел. И сестра тоже подошла. В ошол моментте он встал и пришел попросить у нас прощения. То есть вот какие вот маленькие тонкости, я бы мог дальше вот за его слова, извините, там, когда родных там затрагивают, это не знаю, как я выдержал, но вот эта работа именно над сабром, сабр, это вот, да, это прям чувствуешь, өзіңді сабырыңа салганда кадимкидей гордишься. Я прям, у меня вот внутренне я наполняюсь. Когда кто-то на меня вот так вот жужжит, а я такой на улыбке, спокойно прохожу. Я такой еду, я такой, машалла, красавчик. Мындай, өзүңө ыраазы болуп. Жок, мындай, не то чтобы я мындай возгар, мындай, да, я сделал эмес, а имеется в виду, я горжусь. Я горжусь, молодец, красавчик, ты на верном пути, ты правильно сделал. Чё там, зачем это все? И дальше, короче, и вот так вот постепенно сабырдын үстүнөн ар дайым иштеш керек экен. Бул жерден алып, сен сабырдан чыгарып салыш деле оңой да, күндө да. Эң жеңил ошол да, наоборот, ачыланып. Ошол Нурлан айткан көйгөй бул ар бир жума намаздарда болот да. Жума намазда баарыбыз бир сапка турабыз, бир намаз окуйбуз, анан чыккан кезде тыгын болот, башка болот. Бирибиз жолду өткөрбөйбүз. Анан машиналар. Кудайга шүгүр, имамдарыбыз да айтып келет. Жигиттер бардык жакта мусулман болула депчи. Намазда дагы, мечитте дагы, үйдө дагы, жолдо дагы, соодада дагы
бири бириңе болгон мамиледе дагы мусулман болгула депчи. Бирок мусулмандар бөлүнөт туурабы устаз? Мусулман бар, момун мусулман бар, мутакый, таква адам бар. Кандай анан айырмачылыктар? Кандай көрсөз? Негизи ооба сиз айткандай мындай бөлүнөт, башынан башталат. Анан биринчи этапта ошол муслим деп коебуз го, муслим. Муслим деген киши бул ошол Кудай бар экенин ишенет, бирок кээ бир нерселерди аткарбай калышы мүмкүн, 5 намазга өтө элек болушу мүмкүн. Анан эми башталып атат дегенечи. Анан уже акырын мындай намазды окуп, Кудайды таанып, анан акырын уже муслимден муъмин даражасына өтөт экен да. Муъмин даражасында уже бул намаздарды калтырбайт, ибадаттарды калтырбайт, мындай уже бекем болуп, анан бул да мындай уровеньде калбай, анан дагы көбүрөөк ибадаттарды кылып, анан муттакый деген даражасына жетет экен да. Муттакый даражасына жеткенден кийин бул уже мындай өтө динге бекем болот. Анан бунда негизи дин ибадат менен гана чектелбейт. Биз айткандай мындай жашоодо ар бир нерседе дин менен жаша баштайт да. Себеби Нурлан айткандай, мындай биз мечитке гана киргенде мусулман болбойбуз да. Негизи 24 саат мусулман болушубуз керек. 24 саат биз кечинде үйгө келебиз мусулман катары, уктайбыз мусулман катары, эртең менен мусулман катары турабыз, жумушта да мусулман катары өткөрүшүбүз керек да. Дин андай болбойт да, мындай 1 саат мусулмансың, 2 саат мусулман эмессиң да, 24. Анан эң негизги бизде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи эме деп айткан экен. Менин пайгамбарчылыктын максаты ошол адамдын адеп ахлакты туу чокусуна жеткизүү депчи. То есть мындай бул диндин максаты ошол. Адамды мындай мусулман адеп ахлактуу болуу. Ошондуктан кээ бир адамдар айтат экен, сенин адеп ахлагың анан сенин иманың дейт бир даражада болот. То есть не может быть такого, что ты, допустим, там супер верующий, но у тебя адеп ахлак страдает, да. То есть биздин имандын индикатору адеп ахлак экен да. Адеп ахлактын индикатору бул иман экен да. Бул жолго кетиш керек экен да. Канчалаган мындай диндин туура түшүнүгү болсо, иманы бекем болсо, адеп ахлагы да ошондой болуш керек экен да. Эгер сенин мындай сен ойлоп аткан мен ихластуумун, мындай динде бекем, намазда бекеммин деп, бирок адеп ахлак мындай төмөн болсо, значит, у тебя есть проблема с твоим иманом деген сөз бар да. Значит, тебе нужно поработать над своим сердцем, над своей верой. Потому что нету такого, да, что у тебя иман зашкаливает, а нравственность там где-то внизу. Потому что это все идет параллельно. И твоя нравственность — это индикатор твоей веры. Да, ошондуктан эгер чындап мына исламды туура түшүнгөн болсок, ислам менен туура жашаган болсок, албетте ошол адеп ахлакта мындай жакшы болуш керек да. И вот задается вот вопрос, я сейчас айтпайсызбы, мындай көбүнчө адамдарга анан ислам анан экен да, мындай, ну ладно, вот ты читаешь пятикратный намаз, да, ты веришь в единого Бога, хорошо, ну зачем как бы шашпай эле бир 40-ка чыгып, 45-ке чыгып намазыңды тургузуп ал, же болбосо мага ушундай эле суроолор берилген да, мындай суть депчи, мисалы үчүн азыр ислам кылдык, азыр 5 маал намаз окудук. Я отвечаю, да, я понял, да, чем мы хотим, суть того, что мы, собственно, биздин веранын түбү эмнеде, албетте бул жаннат да, жаннат. Мисалы үчүн, я всегда говорю, я хочу улучшить свои знания, я хочу еще больше как бы сделать благо, да, я вот у себя уже поставил цель на следующий Рамадан, конкретно чем я буду заниматься, конкретно, да, Нурстан, иншаллах, будем прямо активно хочу прям быть медреселерге барып, где что надо договориться, где что надо подключиться вообще, чтобы я прям каждый день использую, да, и задают, почему, зачем тебе это, ну, условно, да? Я говорю, я хочу высшую ступень рая. Но люди не поймут. Люди думают, что рай — это все рай, все один, да? А там же есть степени, уровни, да? И чем выше твоя степень, да, в исламе, тем выше степени в раю дегендей. Ошон үчүн дуанын арасында да иншалла ар дайым бизге жаннаттын эң
туучукусуна Фирдаус бери көр деп ар дайым дагы ошону мындай биздин мысалы көрсөм тоже ар дайым всегда ошону айтып жүргүлө деп айтпады беле анан ошол суть я хочу вот как бы для себя тоже напоминать, да, мындай болот го, мен да азыр бешмал иншаллах акырындап жакшы келатам. Бирок ошо мындай өчүп калат го, жана иман алаксып кетип, анан кийин жумуштарың көп болуп кетип калып калат кээ бирки намаздарыңан. Өзүңдү ошондой эстеткенде ойгонот экен да кайра. Ой, я хочу такую степень, я хочу быть еще Всевышний. Дай мне еще больше имана. Дай мне больше знаний, дай мне мудрость. Сделай меня своим любимым рабом, да, любимым рабом, чтобы мы были, да, в списке рядом, да, с нашей суммой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи иншаллах. Машалла. Устаз, биздин убактыбыз акырындап соңуна чыгып калды. Биздин көрүүчүлөргө, урматтуу көрүүчүлөр, буйруса биздин каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Биздин видеолор менен бөлүшүп, анан жакшы комментарий калтырып туруңуздар буйруса. Бүгүн биз Нурланды, Максатты дагы да мындай бир башкача жагынан сиздерге ачып таанытканга аракет кылдык. Буйруса биздин эфирибизде пайдалуу болду деген чоң үмүттөбүз. Анан бизде ушундай бир акырындап муну салтка айландырып баратабыз. Келген конокторубуздан ушул биздин көрүүчүлөр менен интеграция болсун, бир байланыш болсун деп бир эстеликке Максаттан баштайлы. Максат азыр футбол менен алектенип атат, балким ушул. Мен эми ачыгын айтсам, футболканы машинада унутуп калыптырмын. Жок, маселе эмес, маселе эмес. Азыр алып келип берип коем. Биздин көрүүчүлөргө ушул футбол менен алекпиз. Негизи спорт, бул дагы жакшы, дене тарбия дегендей дисциплина. Анан Роналдиньо деген биздин аябай улыбчивый волшебник бар футбол талаасында. Вот ошонус менен мындай качан болбосун мындай жылмайып, мындай ошол жылмаю деген бул дагы сунна. Анан ошол биздин Роналдиньонун легендарный формасы машинада сиздерге, каттоочуларга кандай эме шарт? Буйрса биз жакшы комментарий өзүңүз тандап алсаңыз болот. Биз анда тандап алат экенбиз. Анан сиздерге менден ушундай бир белек сон. Рахмат, Нурлан. Так, не белек берерин деле жана тоюңарга боло берет андай деле. Жакшы эфир болсун, жакшы кызыктуу жазган, комментарий жазган эмебизге менден жакшы белек болсун, не койсом, жакшы бир балким умрадан бир оокат алып келгениңиз болушу мүмкүн. Менде замзам суу бар. Эми замзам суунун баардыгыбыз эме болобуз го, ошодон атайын жакшысынан бар ошону. Замзам жана финики эме берип коеюн. Сонун жарайт, эң сонун. Албетте бул замзам эң сонун суу. Кудайым калгысын, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан буйруса сиздер баарыңыздардан бир жакшы комментарий күтөбүз. Ошол сиз баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Абдан сонун передача ачыпсыздар. Бул жакта мындай байкасак 1,5 саат сүйлөшүп коюппуз да, убакыт кандай өтүп кеткенин байкабай деле калдык. Да, отура бермекпиз го дейт. Нурсултан убакытты карабай койсун. Мындай жаш өткөн сайын да ушинтип мындай сүйлөшүп адам баласы көбүрөөк эме боло баштайт экенбиз да, акылман болуп эле. Ошол сиздерге чакырып койгонуңуздарга рахмат. Элди аз да болсо бир жакшы жака үлгү болуп тартсак, бул жакшы нерсе деп ойлойм. Сиздерге ийгилик. Биз тура эмес, кичине көбүрөөк сүйлөп, ката сүйлөп алсак кечиресиздер. Алла Тааланын ыйык сөзү менен ушул эфирибизди жыйынтыктап койсок, Чубак ажыкем аябай мен көргөн сабактарында баса белгилеп айтчу. Ушул Динс устаз дагы мага ушул сүрөнү дагы чечмелегенди Динс агай мага үйрөткөн негизи. Асыр сүрөсү бар. Биздин проекттин аты ушул Заман болот атпайбы? Заман. Мисалы үчүн Асыр сүрөсүндө мааниси кыска сүрө, бирок мааниси өтө терең. Мисалы үчүн Бисмиллахир-рахманир-рахим вал аср. Алла Таала айтат, заман менен, убакыт менен касам ичем дейт. Иннал инсана лафи хуср. Адамдар жоготууда дейт. Адамдар жоготууда. Убакыт менен касам ичем, адамдар жоготууда. Убакыт өткөн сайын адамдар жоготууда. Иллаллазина аману. Ыйман келтирген адамдардан сырткары.
ва аминус солихати дейт. Ыйман келтирген адамдардан, аркасынан салих жакшы иштерди аткарган адамдардан сырткары. Ва аминус солих ва тавасу бил хакки ва тавасу бис сабр. Ар дайым акыйкаттын жолунда, акыйкаттын сөзүндө болгон адамдардан жана сабырдуу инсандардан сырткары адамдар жоготууда дейт. Демек ыйман келтирүү, аркасынан салих жакшы иштерди аткаруу, акыйкаттын сөзүндө жолунда болуу, акыйкатта болуу жана төртүнчүсү сабырдуу болуу динибизде өтө маанилүү экен. Бул Курандан бир кыскача насаат болсун. Буюрса бул насаат, бул амалдар буюрса бизди жакшылыкка жетелейт деген чоң бир үмүтүм бар. Учурдан пайдаланып биз дагы ушул биздин долбоорубуздун башкы өнөктөшү Нурзаман курулуш компаниясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла разы болсун. Жана ошондой эле биздин даамдуу досторубуз бар, бул Додо пицца. Силерге да чоң рахмат. Ал эми ушул биздин видеолорубузду биз Доо Таш эмерек салонунда тартып атабыз. Сиздер жамаатыңыздарга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана буюрса биздин долбоорубузга ийгилик каалайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.